Деңиз жаныбарлардан кайсы жаныбарды жесе болот? Мисалы, осьминог, креветка, ракушка жана башка ушул сыяктуу. Бизде деңиз жаныбарларынан балык гана атам. Мейли ал кит болобу, мейлиби? Мейли ал акула болобу, балык эле болсо болду. А мына осьминогдор балык эмес. Макулбу, деңиз жаныбар, деңиздеги морепродукталар бар да, толтура да. Креветкалар бар, башкалары бар. Андай отурган болсо, деңиз жыландар, деңиз ташбакалары деле бар, суу ташбакаларчы, суу жыландары бар, суу бакалары бар даже. Бизде кээ бир мазхабтарда бар жесе болот деген, бирок бизде балык эле туугандар. Ошон үчүн иншалла балыктын түрлөрүн жей бериңиздер, калганын кое туруңуздар. Айрым печенье шоколаддардын курамында уйдун эти бар экенин жесек болобу? Печеньелерде да уйдун этин кошобулар да? Этияттан өлө туруңуздар, мындай болсо. Мындайда күмөндүү нерсени таштамайынча такыбалыктын акыйкатына жетпейсиз дейт. Күмөндүү нерсени таштап коюңуз. Иншалла, Кудай кааласа, Алла Таалам адалдан рызкы берет. Мындай тем эле бул жакта неме болуп аткандан, кайсыл мамлекетте, кайсыл жерде уй, кой, чочкон эти аралаш боло турган болсо, ага мындай анча эле маани бербей турган болсо, этти сөзсүз аныкташ керек. Эт аралашканды билбегениңизден кийин жебей эле койгон жакшы.